Украин эл жомогу. Коёндун майы. Аудио жомогубуздун демерчиси. Рухеш ТВ каналынын өнөктөшү. Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Бир пан алыскы жолго аттанат. Уч каяк жүрүшү бар, кошат чегилген, жыпылдай жүргөн эки дөңгөлөктүү арабасына отурат. Шатыра шатман жүргөн, шайдоот кыймылдаган Грицко аттуу мужукту арабекечтикке алып жөнөп кетет. Жыгылып кетсең көзгө саяр бир куурайы жок. Жалаң көк шибер өсүп, аяк башы мелмилдеп, көрүнбөгөн талаа менен кете беришет. Айланада алаксыр эч нерсе жок болгондуктан пан зеригет. Грицко болсо аттар менен сүйлөшкөнсүп үн салып коет. Аттар да бышкырынып, кошкурунуп жооп айткансыйт. Пан гана зеригип барат. Грецко көктө чурулдаган босторгойго атаандашкансып зыңкылдабырдайт. Пан гана зеригип барат. Арабекеч менен сүйлөшөйүн дейт. Мындай даражасы төмөн неме менен сүйлөшкөндөн намыстанат. Грецко көңүлдүү үн салат. Пандын ичине боктолуп барат. Аңгыча жолду кесип коён чурка өтөт. Муну көргөндө чыдамы кеткен пан үн салат. Көрдүңбү? Грицко коёнду. Жакшы коён бекен, Грицко? Ушу дагы коёнбу? Мына менин токоюмдагы коёндорду коён деш керек. Көптүгүн айтпайсыңбы? Мен аларды чет өлкөдөн алып келгем. Меңе жеттиби? Ошентип чет өлкөдөн алып келип көбөйттүм. Тим эле көптүгүнөн жер бети көрүнбөйт. Токойдун чөбү түтпөйт. Бир күнү аларга аңчылыкка чыктым. Куугунчуларым 100, тайгандарым 1000. Өзүм гана жалгыз тосотто. Элестетип атасың, Грицко? Ошентип алар кууп келе беришти, мен гана бах эткизип атып жаттым. Ону жыгылды, 100 жыгылды, 1000 жыгылды. Андан кийин санай албай да калдым. Ишенесиңби? Ишенем. Бала берет. Кайрадан жол улашты. Кайрадан зериккен пан аңгемесин улантты. Грицко, Грицко! Ошондо бир коян аттым дейсиң, тим эле чоңдугу койдой бар. Терисин сыйрысам эти жок. Кыл-кылдаган эле май экен. Ийритсем жарым пут таза май чыкты. Мына ушундай менин кояндырым. Болушу мүмкүн. Жок, 2 пут таза май чыккан. Жок, 1 пут май чыккан ошондо. Жакшы. Жок, 2 пут таза май чыккан. Пан Грицко ишенгендей түр көргөзгөн сайын майдын санын улам көбөйтүп барат. Акыры мындан тажаган арабакеч божуну силкип аттарга кайрылат. Жаныбарларым, жакында калп айткандарды көтөрө албаган көпүрөгө жетебиз. Муну укканда пан чочуп кетет. Грицко ан сайын аттарды кубалайт. Бара түшкөндө пан үн катат. Жанагы мен айткан коёндун майы 2 путта, 1 путта болгон эмес, жарым эле пут болгон. Белгилүү да. Коён деген коён. Деген Грицко бара түшүп аттарга карап үн сала шапалак шилтейт. Жаныбарым, жакын калдык. Баягы калп айткандарды көтөрө албаган көпүрөгө. Пандын оозунан кеби качып, көзү чакчая бара түшүп актанат. Грицко, жарым пут деп жаңылыш айтып алдым окшойт. Болгону 10 футтай май болчу. Түшүнүктүү. Коён деген коёнда. Жаныбарлар, калп айткандарды көтөрө албаган көпүрөгө аз калдык, Грицко, чын эле ошол көпүрөгө аз калдыкпы? Кайра сурайт пан. Ооба, аз калдык пан. Жаныбарларым,
Грицко, алгоyon semiztel emes bolçu. Terisi menen söөгеле бар болчу. Çoңдугу да койдой эмес эле. Кыскасы кадимкидей эле коён болчу. деп жанталашат Пан. Meyli. Bolsa bolgondur. Деп кайдыгер үн каткан Грицко аттарды кайра кубалайт. Çö, Janavarlarım. Дагы бара түшкөндө Пан кайра мучукка карап актанат. Çet elkeden деле коён алып келип көбөйтпөгөм. Аларды атып кыйратпагам. Жөн эле сен эрмектеп жол кыскартайын деген. Meyli. Bola beret jaşoda. Бир топ убакыт өтүп, көп жол баскандан кийин Пан сурайт. Жанагы көпүрөңө качан жетебиз? Al köprü çok bolup ketти, panım. Дейт Грицко эч нерсе болбогондой. Кандайча жок болуп кетет? Janagı sizden koyanыңызды майына жок болуп эрип кетти. Дейт Грицко жама жайын жайылта жылмайып. Которгон Кубанычбек Аркабаев. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке. Болот Назар. О Шакир.